Өзүңүздөргө белгилүү, быйылкы жыл табигый кырсыктар өтө көп болду. Ошолордун катарында Кара Суу районуна караштуу Мады аймагында сел жүрдү. Асанчек, Кыргызчек деген айылдарыбыздын 80ден ашуун үйлөрүн суу каптап, жараксыз абалга келтирди. Мамлекетибиз карап турган жок. Чынында ошол комиссиялар жерлеринде иштеп, бүгүнкү күндө жардамдар берилип атат. Бирок ушул акыркы 21 үйгө келгенде жардам берилбей калды. Эмне үчүн ошону тез арада чечиш керек болуп атат. Алмаз Акымжанович, комиссия иштеп чыккан. Бүгүнкү күндө ошо 21 үйдүн 7 үйү 4 категорияда деп аныкталган, 14 үйү 3 категорияда деп аныкталган. Бүгүнкү күнгө чейин бир да сом акча жардам алынган эмес. Президентибиз айткан, селден жабыркаган үй бүлөлөргө сөзсүз түрдө жардам берилет деп айткан эле. Эмнегедир жергиликтүү бийликтенби, кайсы жактан финансы каражаты чечилбей жатат да. Ушуну тыкыр көзөмөлгө алып, тез арада ушул жарандарыбыздын көйгөйүн чечишибиз керек. Кыш жакындап атат. Азыр алар өздөрүнүн бар тыйындарына үйлөрүн баштап алышкан. Бүгүнкү күндө бизге кайрылып атат, кат менен кайрылып атат. Мен сизге фамилия дагы берем азыр сүйлөгөндөн кийин. Ошол нерсени тез арада чечишибиз керек. Урматтуу Алмазбек Акымжанович. Не дегенде уже кыш келатат, бир ай жылуу убакыт калды, бир айдын ичинде булар үйлөрүнө кирип алышыбыз керек. Экинчи маселе, ушул эле аймакта өзүңүз жакшы билесиз, сиз да ошол жерден болосуз, Алмазбек Акымжанович. Чоң жылгалардан, сайлардан сел келет. Башбулактан, Ачы массив жактан, ушул жерлердеги дамбанын начар болгондугунан, толуп калгандыгынан ушул жерлер ашып, каналдар ашып кеткендигинен суу каптоо болуп, ушул 80ден ашуун үйлөрүбүз жабыркаган да. Ошондо МЧСке задания берилген, 25 километр ушул каналдарды, суу каналдар, толуп калган каналдарды МЧС тарабынан тазалоо иштери айтылган. Бүгүнкү күндө бир аз иштеп, азыр башка жактарга техникаларын алып кетип калыптыр. Ал 25 километрин 15 километрге чейин азайтышыптыр. Ошон үчүн бул кырсык айтырып келбейт, биз даяр болушубуз керек. Сөзсүз түрдө ушул боюнча дагы протоколдук тапшырма берип, тез арада ушул жердеги толуп калган селканаларды, каналдарды тез арада тазалоо боюнча МЧСтин ишин жандандырышыбыз керек. Ошондой эле бул өтө узун, чоң сайлар болгондугуна байланыштуу дамба куруу маселеси дагы көтөрүлгөн. Ошол дамба боюнча дагы эч бир кыймыл аракет бүгүнкү күндө жок. Элдер чочулап атат. Ушул маселенин акырына чыгып, элибизге жардам колун сунушубуз керек.